Учурда коомчулукта парламенттик шайлоо июнга чейин жылдырылабы же өз мөөнөтүндө өтүшү керекпи деген суроо талкуу жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке кайра шайлоону 20 декабрга дайындаган. Бирок Бишкектин административдик соту Боршайкомдун бул чечимин жокко чыгарыптыр. Ал эми өзүн президенттин кеңешчисимин деп тааныштырган Акылбек Жапаров шайлоону конституцияга өзгөртүү киргизилген соң өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыккан. Ал сунуш бир күндө 3 окуудан кабыл алынган. Ал ортодо 48 партия парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирди. Андыктан коомчулуктун да кимге ишенерин билбей башы маң болууда. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымына болгон ишеним солгун болгондуктан анын шайлоо өткөрүү процессине катышууга моралдык укугу жок деген пикирлер бар. Бүгүнкү күндө төңкөрүш болот беле, эгерде ошол биздин цирк, анткени мен цирк деп айткым келет, Борборшайком цирк өзүн өзү билдип, өтүгүн төргелип, мынакей форма 2 дегенди мыйзамсыз конституция жатпаган форма 2-ни киргизген. Ошого тыюу салбай Боршайком макул болуп 500 миңге жакын кишини көчүрүп салды. Каалагандай көчүрүп, нары бери жылдыртып, оорутуп, туудуртуп, кетиртип. Анан мен жанагы бу боюнча Боршайкомго кат жазсак, ал жооп бербейт. Рабочий группасы деген жазат экен, ал жооп бербейт. Токтай Мөмөталиева бул боюнча Улуттук коопсуздук комитетине, башкы прокуратурага, Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылган. Тергөө структурасы бар орган катары келип түшкөн 7 арыз Ички иштер министрлигине жолдонгон. Бул органда кыска мөөнөттүн ичинде мыйзам бузууларга укуктук баа берүүсү керек эле. Бирок аларды суракка чакыруу БШК мүчөлөрү тарабынан кысым катары сыпатталып жатат. Бул басым деп эсептелет. Кеченки укук коргоо органдарынын баягы выемкаларын, документтерин үркүтүп шайлоо комиссиянын мүчөлөрүнү допроско чыгарганы бул дагы мындай шайлоого басым жасаган деп эсептелет да. Ошондуктан азыркы курамына эме кылбай, карабастан ушул укуктуу органды кармап калыш керек дагы и шайлоону өткөзүш керек. Бүгүн өлкөдөгү көз карандысыз юристтер башын бириктирип, өлкөдөгү соңку окуялар боюнча өз пикирлерин айтып чыгышты. Алар депутаттардын парламенттик шайлоону июнга чейин жылдырып койгонун мыйзамсыз деп эсептешет. Эгерде шайлоону биз деген азыр жылдырсак же болбосо такыр эле башка мөөнөткө коюп койсок, бул азыркы болуп жаткан бийликтин легитимсиздүүлүгүн урчутат. Ушул кризистен чыкканга бизге чыкпай жана туңгуюкка алып келет да. Ким гана болбосун, эксперт болобу, юрист болобу же башка жөн жаран болобу, коомчулукка кайрылып сүйлөп атканда мындай этият мамиле кылып, түшүнүп, же болбосо бир так эс айтпай, жалпы элди ойлоо менен анан тагыраак айтсак. Андай оюбузду билдириш үчүн биринчиден болгон документтерди карап чыксак, анан кийин ошого жараша өзүбүздүн ойду айтсак болмок. Бүгүнкү айткандардын мен баам боюнча бул кээ бир документтерди окуган эмес. Эгер окуса башкача ой келмек. Айрымдар депутаттардын парламенттик шайлоону жылдыруу аракеттери конституциялык реформага эмес, Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусун мыйзамдаштырууга багытталган деп айтып жатышкан. Себеби буга чейин эгер Садыр Жапаров президенттин милдетин аткаруучу болуп турса, шайлоого катыша албайт деген пикирлер айтылган эле. Жок, эми шайлоо коюлуп калды. Менимче шайлоого катышам десе, анда жанагы талаптарды аткарыш керек. Биринчиден өзүнө алган ыйгарым укукту жана президент убактылуу аткаруу милдетинен баш тартыш керек. Анан шайлоого барса, эгер өкмөттүн мүчөсү, төрагасы, премьер-министр болуп кала берсе, анда катталган күндөн баштап өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотуш керек. Шайлоо бүткөнгө чейин. 10 январда шайлоо болот. Шайлоо, президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында тапшырып берип бүгүнкү кызматымды. Мен мындай катардагы адам катары барып туруп катышам. Өтсөм, анда сиз айткандай ажоо болом. Өтпөсөм, анда сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаранбойдон калам. Учурда Садыр Жапаров БШКнын 12 мүчөсүнүн ичинен президенттин квотасы менен шайланган 4 мүчөсүн кайра чакыртып алуу жөнүндө кат жөнөткөн. Бирок мындай аракет баш мыйзамга каршы келерин жүйө катары кармаган Шайлдабекова кызматтан кетпей отурат. Ал эми Боршайкомдогу юристтер жогорку сотко доо арызын даярдап жатканы маалым болду. Бул маселе кайсы багытта өнүгөт азырынча белгисиз. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.